Гепатит же сарык оорусу боорду жабыркаткан жугуштуу оору. Дал мына ушул гепатит оорусун бүгүн биз кан аркылуу жугуучу гепатит илдетине токтолобуз. Саламатсыздарбы? Бул Илим Билим каналы Ден соолук программасы. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу телекөрүүчүлөр, тема боюнча эгерде сиздерде кандайдыр бир суроолор жарылса, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланыш үчүн телефондор 032 22 код аркылуу 721 55 жана ошондой эле WhatsApp номерибиз дагы иштейт 0555 87 88 97 номер. Анда сиздердин жана биздин суроолорго жооп берүү үчүн атайын студиябызга адистер келген. Мен сиздерге тааныштырып өтсөм. Чолпон Оморбекова, Акжан медициналык борборунун жетекчиси, жогорку категориядагы дарыгер, гепатолог, медицина илимдеринин кандидаты. Жана ошондой эле кийинки коногубуз Жомарт Сатыбалдыев, Садимер медициналык борборунун гепатолог, жугуштуу оорулар дарыгери. Жана шаарыбыздагы биздин Ден соолук программасынын көрүүчүлөрү келип отурат. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Эң алгач жалпы телекөрүүчүлөргө маалымат берип өтсөңүздөр, гепатит оорусунун кайсы түрлөрү ушул кан аркылуу жугат? Азыркы учурда бардыгыбызга эле белгилүү болгондой, биздин кан аркылуу жугуучу гепатиттер өтө актуалдуу деп эсептелет. Кан аркылуу жугуучу гепатиттерге азыр Б гепатит, дельта гепатит, С гепатит, анан кийин Ж гепатит деген бар, бирок ал бизде аныкталбайт. Ушул гепатиттер анан дагы аныкталбаган криптогенный гепатит деп коебуз, дагы аныкталы элек вирустар, ошол гепатиттер кан аркылуу жугат. Анан трансфузион, трансмитет деген вирус бар, ошол только ошо кан аркылуу жугат деген аны окутумуштуулар аныктап чыккан, бирок бизде ошол аныкталбаган үчүн бизде ошолорду азыр гепатиттин атын койбой эле неуточненный же болбосо криптогенный вирусный гепатит деп атайбыз. Эми эмнеге эле бул бизде актуалдуу деп атабыз? Себеби бул вирустук гепатит менен ооруган адамдар ооругандан кийин буларда 3 исход болот да. Исход деген жана аягы. Ошол гепатит менен ооруган адамдар айыгып туруп, анан ошол гепатитке каршы пожизненный иммунитет деп коет, ошол пайда болот. Анан экинчи исходу ошо выздоровление, биринчиси ошол, экинчиси бул оору менен ооругандар эгерде пассивный иммунитет болсо, адамдын иммунный ответ жаман боло турган болсо, ал өнөкөткө айланган вирустук гепатиттерге айланат. Анан дагы бир исходу бул өлүмдүүлүк болот. Ошол гепатит менен ооругандан кийин ушул исход болот да. Анан кийин бул ооруларды биз эми билиш үчүн биринчиден биз мунун жугуу жолдорун сөзсүз билишибиз керек да. Адамдар эгерде жугуу жолдорун биле турган болсо, ошол ооруну алдын алууга болот деген сөз. Кандай жолдор менен жугат ушул кан аркылуу жуга турган гепатиттер? Буларда бизде азыр группа риска деп коет. Ошол оору менен ооруганга подверженный группалар да, топтор. Булар биринчиден медициналык жана иштегендер, медицина тармагында иштегендер, анын ичинен айрыкча жанагы хирургиялык стационарда иштегендер ошол группа рискага кирет. Анан кийин жанагы кан укол сайып иштеген, кан менен иштеген медицинский сестралар ошолор группа рискага кирет. Андан кийин бизде жанагы незащищенный половой образ жизни болот го, ошол незащищенный секс деп коет. Ошолор менен жүргөндөр группа рискага кирет. Анан кийин оорулуу адамдар гемодиализде жаткан. Дайыма гемодиализ алып жүрүшөт го, жанагы недостаточность почек болгондо ошолорду дагы группа рискага кирет. Анан дагы бир группага рискага киргендер булар жанагындай органдарын алмаштырган, трансплантология. Ошол жаатынан неметкен, жабыркаган оорулуулар дагы группа рискага кирип кетет. Андан сырткары ошол жөнөкөй эле жумуш деп айтабыз, мисалы үчүн парикмахерскийде иштегендер, ошолорго дагы группа рискага ушул топтор кирип кетишет да. Анан ушулар жанагы өздөрүнүн жанагындай ишин кылып атканда ошол вирустар менен жугуп ооруп калышы мүмкүн экен. Андан кийин мына вирустук гепатит менен ооругандар, мисалы үчүн Б гепатит менен ооругандардыкы болсо, көпчүлүк учурда
азыр бизде кээ бир баягындай интернет аймактарында айтып атат 40% гепатит Б өнөкөткө айланып кетет деп. Андай эмес, эгерде гепатит менен Б менен ооруганда жанагындай жылтушный формасы менен ооруса, убагында билип кала турган болсок, ал ооруларды ошол убагында эле айыктырып коюуга болот да. Эгерде ошол оорулар гепатит Б острый формасында бессимптомный формада өтүп кете турган болсо гана, ошолор убагында айыкпай калса, обследование болбой калса, ошолор 5-15% өнөкөткө айланып, андан кийин дагы каралбай жүрө берсе, цирроз оорусуна, же болбосо гепатоцеллюлярный рак деп коет, рак печени болуп, ошондойго өтүп кетиши мүмкүн. Экинчи, мына бул эң бизде актуалдуу вирустук гепатит, бул гепатит С. Эмнеге актуалдуу деген себебибиз, бул гепатит С-га вакцина иштелип чыккан жок. Ошондуктан муну биз эң актуалдуу вирустук гепатиттердин ичинен актуалдуусу деп эсептейбиз. Анан кийин муну алдын алуу үчүн, мисалы үчүн гепатит Бга вакцина чыга турган болсо, таптакыр жоп кылып кое турган. Бул гепатит Сдан мындай неметкенде сактанганга бизде баягындай шанс деп коебу, ошонубуз азыраак болот. Гепатит Дельта деген бул жарым жан вирус болуп эсептелет. Гепатит Дельта менен бир гана ошол HPS антигенди алып жүрүүчүлөр, жанагы гепатит Б менен ооруган адамдар гана гепатит Дельта менен оорушат. Эгерде гепатит Б жок болсо, HPS антиген адамдын канында жок боло турган болсо, гепатит менен жугуу жолу 0%. Аларга жукпайт. Себеби гепатит Б организмге түшүш үчүн гепатит Бнын поверхностный антиген деп коет, HPS антиген. Ошонун жардамы менен гана баягы өөрчүп, көбөйүп, ошондо гана гепатит Дельта пайда болуп, ошол оору оорушу мүмкүн. Жакшы. Мына ушул кан аркылуу жугуучу гепатит оорусу деп атабыз да. Анан мына ооруну жаратуучу вирустар демек бул канда жашайт экен, Анан кандай шартта жок болуп калат? Мисалы сырткы чөйрөдө туруштук береби? Бул ушул туура суроо бердиңер. Гепатит Бнын вирусу өтө баягындай туруктуу вирус. Кургатылган сыртка мисалы үчүн каны тамчылап кала турган болсо, ошол кургатылган канда канча бир 7 жыл, даже 10 жылга чейин ошол сакталып турат экен да, вирустун гепатиттин жанагы вирусу. Анан кийин ошон үчүн бул туруктуу вирус деп айтабыз муну. Гепатит С дагы устойчивый, бирок изменчивый вирус. Бир өзүнүн 1 минуттан ичинде өзүн 40 жолу изменять эткен үчүн буга дагы укмуштуулар вакцина ойлоп чыккан жок. Гепатит Дельта биз айттык, только жанагы Б менен жүрөт. Ошол Б кандай туруктуу болсо, гепатит Дельта дагы ошондой туруктуу вирустарга кирип кетет. Внешний средада биз мисалы үчүн баягындай эме укмуштуулар баягы иштери менен алектенгенде, илимдерди жактаганда биз жанагы пробиркаларга сывороткаларды коюп 10 жылга чейин турса болот деп ошо морозильникте турат да, вирус ошондой жашайт, жүрөт экен да. Демек, туруктуулугу жогору экен деп түшүнсөк болот экен да. Жомарт мырза, жооп берсеңиз, негизинен мына ушул биз азыр сөз кылып жаткан, мисалы гепатит Б, С түрү гепатиттин башка түрлөрүнөн кандай айырмачылыгы бар? Анан ошол эле учурда бейтапка көп нерсе билинбейт деген маалыматтар көп тарап жүрөт да, медицина кызматкерлери, сиздер айтып келесиздер, бир топ убакыттан кийин гана бейтап ушул ооруга чалдыгып калганын сезди. Анан эч кандай белги бербейби? Сиздин сөзүңүздө жан бар. Айрыкча мына гепатит S'нын курч өткөн моментин эч ким байкабай калат. Бул айкын эле сапсары болуп, кадимкидей кусуп, сийдиги заарасы кызарып, чоң заарасы агарып, кадимкидей белгилер чыгып келбейт да пациенттер таптакыр. Мындай белгилер болбойт пациентте. Жөн эле кокустан медициналык организациялар текшергенде, же пациент операцияга алар алдында текшерсе, же кош бойлуулукка барып учетко турар мезгилинде, жөн эле текшерүү мезгилинде профилактикалык осмотр учунда табылып калат да. Бул деген сөз сарысы көзгө чыкпай деле гепатит болуп калат. Сарысы качан көзгө чыкканда ал циррозго барып калган болот да. Анан ошол S'нын дагы бир өзгөчөлүгү, азыр эжекем айтып өттү, гепатит С ушунчалык өзүн тез өзгөртүп тургандыктан буга бир да окумуштуулар азыр вакцина ойлоп таба элек. Ал эми гепатит Б'нын өзгөчөлүгү, буга каршы вакцина ойлоп табылган ичак эле көп жылдар мурун эле.
Вакцина бул ошол гепатит Бны алдын алуунун эң ишеничтүү жолдору болуп эсептелет. Анан дагы бир жакшы жери бир ок менен эки коюнду урса болот. Азыр эле эжекенин айтканын мен бышыктап өтөмүн. Гепатит Бга каршы вакцина алып койсо, иммунитети чыңалуу абалында турса, гепатит Б жукпагандан кийин Д да жукпайт. Бул гепатит Б, Днын алдын алуудагы чоң илимдин жетишкендиги катары баалоого болот. Вакцина деп калдык да, бул гепатит Бга каршы вакциналар бүгүнкү күндө кенен жарандарга берилүүдө десем болот да. Мына ушул бир жолу эле вакцина алып койсо, бул өмүр бою иммунитет жаралып калабы адамда? Же болбосо кайсы бир убакыттан кийин дагы алып туруш керекпи? Айрым бир мисалы вакциналарды мисалы алып тургула деп калышат да, 1-2 жолу алгыла деп ушунча. Эми вакцина деп айткандан мурда элдер вакцина десе эле коркуп, көп мындай соцсеттерде окусаң болсо вакцинаны албаш керек, мындай болуп калат экен тигинде сөздөр аябай көп болуп атпайбы? Анын курамына да кызыгып көрүш. Анын курамына да кызыгып көрүш керек да, бул вакцина деген эмне депчи. Вакцина деген бул азыр мына гепатит Бга куюла турган вакцинанын составында инактивированный HPS антиген, ошол ослабленный живой же болбосо ошол өлтүрүлгөн вирустар болот да составында. Мисалы үчүн бир дозада 10 микрограмм ошол инактивированный HPS антиген сакталат. Ошол мисалы үчүн любой мисалы үчүн организмге мага инфекция жугуп кала турган болсо, мен сага бирөө тиешсе мисалы үчүн түртөсүң да, ошол сыңар эле менин организмге инфекция киргенден кийин мен ага каршы иммунитетим ойгонуп, антитела деп коет. Антитела выработка кылат. Мындайынча айтканда, элдерге түшүнүктүү болушун айтсам, ок атып чыгабыз да биз ошол инфекцияга каршы. Аны антитела деп коет. Ошол ошон үчүн мына вакцинаны түшүндүрүп атам да, ошондо дагы мына гепатит Бга вакцинанын составын айтпадымбы азыр? Инактивированный HPS антиген вирус. Ошол вирустун топтому инактивация болгон HPS антигенди биз адамдарга куябыз дагы. Ошол вируска, биз баягы инактивация болгон вируска биздин организмибиз ответ кылып, антитела выработка кылып чыгат. Ошону менен оорубай турган. Ошого бир 10 жылга чейин, ошол 7 жыл азыр ар кандай вакциналардын сроктору болот да, 5 жылдан 7 жылга чейин деген болот, 10 жылга чейин деген болот. Ошол убакка чейин биздин организмибиз ошол инактивированный HPS антигенге иммунитет выработка кылып, ошол сырттан келген вирусту жугузбай кармап турат да. Ошол вакцинанын составы ошондой болот. Башка кори болобу, башка болобу бүт ошону инактивированный болсо, ослабленный живой бактерияларды киргизгенде ошого каршы организм антитела выработка кылат. Эгерде адам вирусный гепатит Б менен ооруй турган болсо, мен азыр жана айтып кеттим го, выздоровление менен айыгат деп, айыгып кетет. Ошол айыккан убакта ошол адамда пожизненный иммунитет пайда болот. Гепатит Б менен ооругандан вакцина албаса дагы, вакцина албаса дагы ооруп айыгып кеткенде пожизненный иммунитет пайда болот дагы, ал адамга кайра вакцина алыштын кереги жок. Буга уже пожизненный иммунитет пайда болду. Ошо сыга, мисалы үчүн сыга деле ошону ойлоп чыкса болот, ошондой антиген. Аны кылайын десе, жана сы өзгөртүп атпай өзүнчө канча жолу мисалы үчүн генотиптерин өзгөртүп туруп, анан ошого окумуштуулар вакцина ойлоп чыгара албай атпайбы. Ошон үчүн вакцина жөнүндө айтканда элдер туура түшүнүп, вакцинаны алыш керек деген ойдо болуш керек. Мына оору көбөйүп атат. Азыр мурдагыга салыштырмалуу жаңы биз 90-жылдары бул гепатиттер абдан көп болчу. Азыр ошол убакта даже жаш балдар сироз менен келип өлүп калышып, кан кусуп, ичине суу толуп келип, ушунчалык актуалдуу ошол кезде болгон. Бирок ошондо биз мына билген эмеспиз да, мына телевидение, башкалар, соцсеттер жок болгон үчүн билбей эле ошондо көп вирусту аныктабай эле, билбей эле бардыгы өтүп кетишет эле. Ошондо биз ушул актуалдуу экен деп 2002-жылы медицинский центр ачканбыз, гепатологический мына бириккен областтар оорукананын составында элек, детский больница. Ошондо ачып, ошондон кийин мына 99-жылдан баштап вакцинация, обязательный вакцинация кылсын деген календарга кирген. Ошол кирген үчүн азыр гепатиттер жаш балдарда өтө аздады, мурдагыдай көп эмес. Төмөндөдү. Төмөндөгөн, кыйла эле төмөндөгөн, жаш балдарда почти гепатит Б аз эле кездешип калган. Бир гана ошол жана гепатит С азыр көп, гепатит наркоманов деп коет. Бирок наркомания көбөйүп атпайбы? Вакцина алган менен балдар, мына биз өкмөт кылып койду, мына ал төрөлгөндө кылып коет. Анан кийинкисин анан ата-энелер өзү түшүнүп вакцинаны албастан, анан кийин жугуу жолдору башкача болуп кетип атпайбы? Стоматологко барганда жугат. Азыр частный стоматологический клиникалар аябай көп. Ошол жерден жугат. Гинекологияга барганда жугат. Анан мына подростковый периоддо көбүнчө
пирсинги, татуировка деп атпайбы, ошолордон дагы көп колдонулган жана ийнелерден, ошолордон жугуп калып атат. Незащищенный секс биринчи орунда турат. Азыр бизде подростковый периоддон баштап ушул нерсе көйгөйлүү нерсе. Ошол жолдор менен анан жугуп, чоңдордо ушул гепатиттер азыр актуалдуу болуп эсептелип атат да. Ошон үчүн вакцинаны ар бир адам бул мен вакцина алып койсом мен мынтип ооруп калат экенмин дебестен, мисалы үчүн Америкада өнүккөн мамлекеттерде эмнеге инфекциялык оорулар жок? Булар адамдарды сознательно өздөрү багып, ушул вакцинаны алайлы деп, же болбосо өнүккөн мамлекеттер ошол ооруларга кам көрүп, Министерство здравоохранения көбүрөөк бөлүп акчаны. Биздин адамдардын ден соолугун жакшы карасак, биздин мамлекетибиз ден соолугу чың адамдар болсо, өнүгөт деген бир эме принцип бар да, ошентип анан кийин ал жактарда инфекциялык оорулар аз болуп атат. Вакцинацияны баардыгы алат. Бүт инфекциялык ооруга вакцинация иштелип чыккан, кроме гепатита С. Ошон үчүн ал жакта бул оорулар актуалдуу эмес азырчы. Мындай көп деле колдонулбайт. Бир гана гепатит С наркомандардын арасында көп кездешет. Ал Америкада дагы бар, бизде дагы бар. Жакшы, кийинки суроо телекөрүүчүлөрдүн саламатсыздарбы, мен гепатит С менен ооруймун дейт. Ар 10 күндө барып суу алдырып турам. Кандай кеңеш бересиздер деген суроо калтырыптыр. Ар 10 күндө барып суу алдырып тура турган болсо, бул гепатит Сны убагында көрбөстөн азыр өтүштүрүлгөн дагы сироз деген. Сироз эми гепатит С киргенден кийин азыр сиз мага суроо узатпадыңызбы бул жакта эмнеге мындай билбей калышат деп. Себеби гепатит Сынын өзгөчөлүгү бул көп учурда гепатит С бессимптомный атипичный течение деп коет. Баягындай симптому жок формада өтүп кетет дагы, адамдар убагында билбей калат. Анан ошол 5 жылдан кийинби, 10 жылдан 30 жылдын ичинде жанагындай клетканы эми вирус киргенден кийин ал жакта жөн жаткан жок да. Ошол гепатотропный вирус. Вирус барып туруп клеткага барып ошону разрушение кылат дагы. Ал ошол клеткалар жок болот дагы, ал клетканын ордуна кайра жаңы клетка пайда болбостон фиброзирование деп коет. Соединительный ткань менен замещение болгондон кийин ал жерден жанагы кандар өтүп турат, башкалар өтүп турат да, биздин эң жанагы заводубуз ушул печень болот, жалгыз орган. Ошол жерден кандар кысылып өтүп, гепатит функциясын жок кылат дагы, анан кийин ичке суу толо баштайт. Биздин печенибиз белок деп коет. Мындай элдерге түшүнүктүү болуш үчүн кирпичти иштеп чыгат. Белок биздин кирпичибиз. Ошолорду иштеп чыга албай калат дагы, белок аздагандан кийин ичке суу толуп калат. Бул сироз, фиброз деген 3-чү стадиясынан кийин клеткалар баягы соединительный тканьга замещение болгондон кийин уже боор өзүнүн функциясын жоготуп, ичке суу толуп, кан кусушу мүмкүн, мурду канашы мүмкүн. Анан ошол жерден суу алдырам деп бул биздин азыр эфирдеги неме суроо берип атат. Кандай кеңеш бересиздер? Буну эми лечение сууну мынтип алдырыш деле эмес, аны хирургтар алып коюшат, бирок таблетка жолу менен дагы дайыма аздатып, калган мындай соо клеткаларын поддержка кылып, лечение кылып турса болот. Сактап туруш керек экен. Кийинки суроо. Саламатсыздарбы? Гепатит Б менен ооруймун. 4900 экен. Кандай дары-дармектер сунуштайт элеңиздер? Бул биздин мекендешибизге айтарым, вирустарга каршы дары берерден мурун ошо вирустарга каршы дарыга көрсөтмө барбы деген маселе чечилиш керек биринчи кезектечи. Эгер бул пациенттин боордун канчалык деңгээлде иштеп аткандыгын билдирип турган анализдер бар да, мисалы үчүн аланин трансфераза, аспартат трансфераза, аминоаспартат трансфераза, аланин аминотрансфераза деген ферменттер бар. Булар боордун клеткалары өлгөндө канга түшө турган ферменттер. Мына ушулардын саны нормадан 3 эсе жогорулап кетсе, вирустардын саны 100 000 эл аралык единицадан көтөрүлсө, ооруда пациентте оорунун клиникалык белгилери бар болсо, биз противовирустук препараттарды жана боордун ишин жөнгө салып, ага жардам берүүчү препараттарды берип турабыз. Эгер пациенттин өзүнүн сезиши салыштырмалуу жакшы сезсе, канааттандыралуу сезсе, ALT деген ферменттер көтөрүлбөсө, боордун функционалдык абалы салыштырмалуу жакшы болсо, биз аларга противовирусный, мындай айтканда вируска каршы дары-дармектерди бербейбиз. Мага ушул көп кайрылат да, менде мынча вирус чыгыптыр, 4000, 5000, 2000, 10000 вирус чыккан, ALT-сы нормальный чыгат, УЗИден хронический вирусный гепатит деп чыгат, фиброз жок.
жана дагы өзүнүн сезүүсү относительно иногда удовлетворительный же болбосо өзүн жакшы деле сезген болот да, канааттандырарлуу сезет. Ошолор бизден көп суранат да, мени вирустарым өлтүргөн дары дармектерди бербейсиңерби деп. Жок, биз бул учурда бербейбиз. Себеби дегенде организм бул вирустарды кандайдыр бир деңгээлде контролдо кармап тургандыгынын белгиси. Андыктан биз бул пациенттерди көзөмөлгө алып, диспансердик наблюдение деп коет да, көзөмөлгө алып 3-6 ай сайын текшерип карап турабыз. Андан сырткары бул вирустук гепатит Б'да HBE деген антиген бар да, бул ошол HBS деген антигендин астында жайгашат дагы. Эгер HBE антигендин чыгышы, табылышы организмде вирустардын келечекке болгон планын билдирет. Демек, вирустардын келечекке болгон планында алар токтобой көбөйүн деген ою бар ал вирустардын. Ошондуктан мындай пациенттерди кез-кези менен текшерип, карап, вирустардын санын текшерип, боордун функционалдык абалын карап туруп гана анан жазыш керек. Бул дарылоодогу биринчи ыкма. Экинчиси диета. Диета жана образ жизни деп коет да. Кандай шартта жашайт, кандай тамактанат, канчалык уулуу заттар бар же экологиялык таза жерде жашайт, бул дагы чоң роль ойнойт боор ооруларында. Жакшы. Азыр кошумчалап кетсем болобу? Гепатит Бга өзү эки фазада өсөт да, гепатит. Фаза интеграции, фаза репликации деп. Фаза репликациясында болсо, жанагы ПЦР деген диагностика бар, полимеразная сепная реакция. Ошого биз сөзсүз жөнөтөбүз. Мурда биз полимеразный сепной реакция чыга электе 2002 жылга чейин. Биз HBE антигендиги ана көрүп, ушул вирус размножение болуп атыптыр, ушул жаман залакасын тийгизип атыптыр деп вируска каршы дарыларды берчүбүз. Азыр эми HBE антигенди көпчүлүгү аныктабай эле, сразу эле жанагы полимеразная сепная реакция деп ошону көрөбүз. Эгерде полимеразный сепной реакциядан, ПЦРдан вирустун нагрузкасы көрүнгөн болсо, 2000ден ашкан болсо, вируска каршы лечение башталыш керек. Эгерде аны биз жөн койсок, ал вирус активный формада кетип атпайбы? Вирус баягы гепатоциттерди поражение кылып атат. Аны биз токтотуп калышыбыз керек. Анан протеовирусный лечение алгандан кийин, 3 ай протеовирусный лечение алгандан кийин, баягы вирустун токтогону жоголуп, полимеразный сепной реакциядан отрицательный болуп, 0 болуп чыгат. Ошондо биз ооруларды диспансердик учетко карап, 6 айда бирден келип турасың деп ушундай рекомендация беребиз. Эгерде ПЦРдан вирусный нагрузка чыга турган болсо, аны караш керек деген сөз да, бул вирус көбөйүп атат экен деп. Ошон үчүн биз дайыма ошону немеге алып турабыз. Анан кийин эми ошол вирустук назначение кылганда респонденттер деп коет, положительный, отрицательный. Положительный респонденттерди бул ошол вируска побочный эффекти барбы, кайры ооруйт, башка почкасы ооруп калышы мүмкүн. Ошол вируска каршы дарылар бир эле боордун вирусун өлтүрбөстөн башка жака да зыяндары болот да. Ошолорду биз тең салмакта карап, бул жагына зыянбы, бул жерине пайдабы, ошол жерин карап, диабети барбы мунун, же болбосо гемодиализде жаткан оорубу, ошолордун баардыгын карап, биз карап туруп, ошол критерийлер бар, ошо менен карап туруп, анан кийин протеовирустук препараттарды назначение кылабыз. Анан эми азыр гепатит десе эле көпчүлүк жерде сен гепатит экенсиң, болду, бүттү, түгөндү деген ал дагы туура эмес да. Ошон үчүн ооруларга туура түшүндүрүп, мына дарыны аласың, мынаны дарыны алып, бизде наблюдениеде турасың деп айтып, аны эч качан анын көңүлүн чөктүрбөстөн лечение кылса, жакшы сөз менен деле кээ бир орунду мисалы үчүн жайыктырып койсо болот да. Ошол эле сыңары жакшы консультация менен, жакшы сөз менен, анан дагы ошол эле учурда биздин жанагы медицинанын жетишкендик жолдору менен лечение кылса, оорулар жүрө берет жакшы эле. Жакшы, биз маегибизге бир аз тыныгуу жарыялайбыз. Азыр болсо видео материалга көңүл бурсак, андан соң кайрадан жолугушабыз. Боор биздин организмдин фильтри жана фабрикасы. Эгер ал дартка чалдыкса, анда башка органдарда да оорулар жаралат. Андыктан боорду ооруга чалдыктырбаш үчүн туура тамактанып, аны убагында тазалап туруу керек. Боордун негизги кызматтары өттү иштеп чыгаруу, канды чыпкалап тазалоо. Канды суткасына 400 иреттей тазалоодон өткөрөт. Кан менен кошо андагы зыяндуу заттардын баарын уу, бактерия, вирус, нитрат жана башкаларды өзү аркылуу өткөрүп, аларды зыянсыздандырат. Эгер мындай
ушундай заттар организмге тамак аш, дары дармек аркылуу көбүрөөк кирип кетсе, боордун аларды зыянсыздандырууга алы жетпей калат. Зыяндуу заттар боордо топтоло баштайт да боор акырындап дартка чалдыгат. Чыпкалоодон жакшы өтпөй калган кан курамындагы улуу заттар менен башка органдарды дартка чалдыктырууга өтөт. Ошентип боор ооруса башка органдарда дартка чалдыгышат. Боор оорулары жаралбашы үчүн туура тамактанып, өз алдынча жана ашыкча дары ичпөө кажет. Боорго жакчу тамак аштар, кайнатма жана акшактардан жасалган тамактар, канаттуулардан жана жаш малдын майлуу эмес эти, балык, жашылча жемиштер, кургатылган кактар. Ал эми терс таасир берүүчү азыктар майлуу эт, куурулган, ышталган, туздалган жана абдан таттуу, ачуу азыктар, ичимдик, газдалган суусундук, кычкыл жемиштер, уксус жана башкалар. Сиздер Түз эфирде Ден соолук программасына ортоктош болуп жатасыздар. Бүгүн биз гепатит оорулары, анын ичинен кан аркылуу жугуучу гепатит ооруларына токтолгон кербезибиз. Суроолор болсо сөзсүз түрдө экрандын түбүндө жазылган байланыштар аркылуу калтырсаңыздар болот. Маегибизге кайрылып келсек, бизге аудиторияга атайын студенттерибиз да келген, анда кийинки суроо сиздерден болсун. Саламатсыздарбы? Сиздер жогоруда айтып кеттиңиздер, мына Америкада жашагандар өз каалоосу менен вакцинага тапшырып турушат деп. Демек, мен ойлоп калдым, Кыргызстанда бул нерсе түшүнүк, вакцина тууралуу түшүнүк тар депчи. Ушул тууралуу иш-чараларды түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келесиздерби? Жана экинчи суроом, ошо энеден балага гепатит оорусу жугабы, жукпайбы? Вакцинация боюнча суроого мен жооп берип коеюн. Биз албетте саламаттык сактоо тармагынын кызматкерлери гепатит Б'нын алдын алуу боюнча иш-чараларды жүргүзүп келебиз. Мен өзүм жеке өзүмдү айтканда, Facebook баракчаларына, интернетке, атайын WhatsApp группаларга биз атайын кыска видео материалдарды даярдап жөнөтөбүз. Азыр илим техника өнүгүп кетпедиби? Андан сырткары өзүм барган жерде, конокто деле, тойдо деле, самолетто баратсам деле, поездде баратсам деле, коомдук транспортто алыс жолго чыксам деле өзүм жолдошторума баргычакта айтып барам да, вирустук гепатиттердин алдын алса болот. Буну дарылагандан көрө алдын алуу эң ыңгайлуу жана коопсуз жана ишеничтүү. Буга каршы эффективдүү вакциналар бар депчи. Мен айткан сөзүмө далил келтирип коеюн. Министрдин, саламаттык сактоо министринин 2017-жылы 28 июлда чыккан буйругу бар. Бул боюнча жаңы төрөлгөн деле бала 1 сутка өткүчөктө вирустук гепатит Б'га каршы эжекем айтып өткөндөй 10 микрограмм атайын рекомбинанттык гендик инженерия жолу менен алынган вакцина сайылат. Анан ошол бала үйүнө чыгып, 2 айлык болгондо дагы поликлиникадан сайып беришет. Андан сырткары 3,5 айлык болгондо, анан 5 айлык болгондо. Бул министрдин буйругу менен бышыкталган. Буну мамлекет өзүнүн чөнтөгүнөн, казынадан каржылап кылып берип жатат. Эмне эми ушул вакцинанын күчү болгону 8-10 жылга гана жеткендиктен, чоң адамдар, бул 2000-жылы башталган жумуш да эми. 2000-жылга чейин туулган элдер да көп да Кыргызстанда, туурабы? Мына ошо 2000-жылга чейинки адамдар вакцина албай калгандыктан биз аларга 3 жолу жасашыбыз керек. Биринчи күнү, 0-күнү деп коебуз. Биринчи айында жасалган күндөн баштап жана 6 айлыгында. Андан сырткары дагы башка суроолор туулат. Мисалы үчүн, менин аялым гепатит Б, мен өзүм таза чыктым депчи. Анда биз күйөөсүнө же жолдошунун бирөөсүнө, ушу жубайлардын бирөөсүнө гепатит Б'га каршы тездетилген метод менен вакцина жасайбыз. 20 микрограмм вакцинаны биринчи күнү жасайбыз, биринчи айында, экинчи айында жана 1 жылдан кийин жасайбыз. Андан сырткары гепатит Б болгон адамдын ийнеси менин колума сайылып калды. Же хирург операция жасап атып менин колумду гепатит Б болгон больнойду операция жасап колун кесип алган болушу мүмкүн. Мына ошону биз авариялык учур деп коебуз. Мында биз экстренно тездетилген деп коет. Экстренный метод менен жасайбыз. Мында биринчи күнү, 7-күнү, 21 күнү, анан да 1 жылдан кийин жасайбыз. Анан көп айтат, вакцина канчалык деңгээлде эффективдүү деп. Бизде ушундай суроо берген жарандар көп. Анын эффективдүүлүгүн билсе дагы болот. Ал үчүн вакцинанын акыркы алган күндөн кийин, жок дегенде 1 ай өтүш керек, мындай айтканда 4 жумадан ашык убакыт өтүш керек. Ошондо анти-HPS деген, мен бая эжекем айтып өттү. Ушул сөзгө мен аябай кубандым да, айтып өтүлгөн сөзгөчү. Себеби дегенде организм антитела пайда кылат, ок атат дебедиби? Ошол иммунитет канчалык деңгээлде бизге
организмге түшкөн душманды канчалык даярдык көрүп, канчалык жеңип атат, канчалык дегенче чыңалуу абалында, даяр абалда турат душманга каршы. Ошону билиш үчүн биз аны текшеребиз. Ошонун билүү анти-HBS уровень текшерүү деп коет да. Буну бардык жарандар текшерип көрсө болот. Мисалы үчүн 3 жашар балаңыз ошол жаңы төрөлгөндө алгандагы иммунитеттин уровень текшерип койсоңуз да болот. Ушул мен айткан жогоруда айтып өткөн буйрукта жазылган. 8 жашар баланыкын деле текшерип койсо болот. Жада калса вакцина алган чоң адамдыкын деле текшерип койсо болот. Биринчи суроо. Экинчи суроого жооп, бул мен кош бойлуу учурундагы балага жугуп калбайбы дегендей сурадыңыз да. Кош бойлуу учурунда ушул плацентадан өтүп балага жугуп калбайт экен да бул вирус. Бирок төрөт учурунда табигый жол менен бир аз кан жоготуу болот да аялда. Мына ушунда кан менен контакт болуп, микротрешина, микротравмалар деп коет да, майда көзгө көрүнбөгөн. Ошол учурда балага жугуп калышы мүмкүн. Ушуну дагы биздин саламаттык сактоо тармагы билип, медицинанын жетишкендигин колдонуп, жаңы методика киргизген. Бул да ошо мен айткан буйрукта жазылган. Бала төрөлүшү менен 72 саатты өткөрбөстөн тезинен гепатит Б-га каршы атайын иммуноглобулин жасаш керек. 100 международный единицада деп коет. Андан кийин ошол төрөлгөн балага ошол күндөн кечиктирбей вакцинация жасаш керек. Ошондон сырткары баягы мен баягы айтып өттүм да унутуп калыпмын. Бирөөнүн игласы сайылып калат, так эле гепатит Б менен ооруган анык. Бирөөнүн игласы сайылып калат ошол мезгилде. Ошол адамга дагы ошол күнү иммуноглобулин жасаш керек. Бактыга каршы 72 сааттын аралыгы. 72 саатка жетпей эмес, ошол күнгө 72 сааттын ашык убакытта жаса эффективдүү төмөн болуп калат. Ошон үчүн ошого чейин жасаш керек. Анан кийин дагы мен айтып өтөн жерим, биздин азыр Кыргызстанда иммуноглобулин гепатит Б-га каршы жок. Мамлекеттик камсыздоодо дагы жок. Анан чоң адамдарга жасалдырган вакцина дагы жок азыр. Эмелерде мамлекет тарабынан каржыланып аткан. Андыктан өзүңүздөрдүн чөнтөгүңүздөрдөн алсаңыздар болот. Мисалы үчүн биз жумушка кирип атканда бул эжекем аябай жакшы өттү да, медиктердин баардыгы бул группа рискка кирет депчи. Силер группага рискка киресиңер, ошон үчүн силер сөзсүз гепатит Б-га каршы вакцина алгыла дегенде биз 650 сомдон алган элек ошол мезгилде. Демек адамдар акча төлөп алыш керек. Акча төлөп алыш керек. Ал эми азыр биз мен иштеген Садмир медициналык болбоорунда медиктерге 350 сом гана. Медик эместерге 390 сом. Бул болсо 3 жолу жасалыш керек. Андыктан ар бир доза 350 сом бул медиктерге, медик эместерге 390 сом. Азыр бүт мүмкүнчүлүк бар, шарт бар. 350 сомдон эч ким байып да кетпейт, чакырыланып деле калбайт. Той топурга деле, башка нерселерге деле сарптап атат. Ошон үчүн мен биздин элибизге айтып кетерим, биз деле айтып атабыз медиктер, илим техника жетишип атат. Эмне үчүн биз аны пайдаланбашыбыз керек? Ал коопсуз болуп атса, жогорку деңгээлде эффективдүү болуп атса, адамга зыяны жок болуп атса, демек биз аны колдонушубуз керек. Ошон үчүн колдонуп алдын алсак, буюрса гепатит Б-лар Европадагыдай, АКШдагыдай азаят. Жана да биз бир гана гепатит С-ларды гана дарылап калышыбыз мүмкүн. Бул болгон эң чоң жетишкендик болмок. Жакшы. Кийинки суроо телекөрүүчүлөрдүн аягында көптөгөн суроолор келе баштады. Саламатсыздарбы? Менин келиним гепатит Б менен ооруган. Азыр 7 айлык кош бойлуу дейт. Анан баласына өтпөйбү? Вирустун саны дейт 2000 экен дейт. Жакында эле анализ тапшырганда таза чыкты деген суроо калтырыптыр да. Кыскача Эми гепатит Б-нын жанагындай носители болсо керек да бул келиндечи. Анан 2000 болсо бул размножение кетип атат экен. Кош бойлуу убактада ала турган противирустук зыяны жок дарылар. Препараттар бар. Ошону алып койсо боло берет. Бирок азыр энеден балага өтүү жолу бардык литературада жазылган. Энеден балага от матери к ребенку вирустар өтүп кетет. Себеби дегенде эне менен баланын кан айлануу системасы бир. Анан эң жогору жугуу немеси мүмкүнчүлүгү төрөп атканда болот экен. Эгерде баягы аял ооруп атканда беременный кезинде вирустный жанагындай өтө көп размножение болуп аткан болсо, плацентарный кровь аткылуу көбүнчө гепатит С өтүп кетет экен дагы. Андан кийин эгерде азыраак санда болуп калса, жанагы во время уродов жанагындай при повреждении ошол убакта дагы эгерде балада сарапина болуп калса, эненин жолунда сөзсүз болот да, ошол аркылуу дагы от матери к ребенку өтүп калат. Анан булар төрөлгөндөн кийин, эми азыр 6 айлык боюнда бар экен, эми 7 айлык боюнда бар экен, эми жакында төрөйт. Төрөгөндөн кийин буларга группа рискага өзгөчө вакцинация болот. 0 деп коет. Төрөлгөндө, жаңы төрөлгөндө 1 айдан кийин, 2 айдан кийин, 6 айдан кийин, 12 айдан кийин вакцинация буларга өзгөчө жүргүзүлөт.
Жакшы. Кош бойлуу кезинде да демек вируска каршы дарылар бар, безопасный дарылар бар. Кош бойлуу. Сөзсүз түрдө дарыгерге кайрылып, сиз кеңеш сурооңуз керек экен. Кийинки суроо, саламатсыздарбы? Жировой гепатоз деп диагноз койгон мага кандай кеңеш бересиз дейт? Кыскача бересиз. Эми бул жировой гепатоз бул вирустун гепатиттерден эмес. Жировой гепатоз көбүнчө баягы кан диабети менен ооругандарда, башка оорулар менен ооругандарда, анан баягы тамак көп жанагы боор эме жанындагы көп соседный органдар бар да, ошолорду дагы көп карабай жүрө бергенде дагы жировой гепатоз болуп, обменный нарушение деп коет. Ошондо дагы жировой гепатоз болот. Бул эми мындай гепатит Б, Сылардай вирустук гепатиттерде опасность жок. Лечение алып койсо жакшы болот. Бул адам менимче бул сахарный диабет менен ооруган болсо керек. Жакшы, кийинки суроо мындай. Саламатсыздарбы, Чолпон айым, кандайсыңар дейт. Бул жерде мындай суроо келиптир да. Боор ооруганда дейт, жүрөк дагы оорушу мүмкүнбү дейт. Менин кызым дейт, боор ооруйт деп барган, кийин жүрөгү кармады дейт да. Бул мындай. Жүрөгү ооруганда тескерисинче боорго күч келет. Эгерде да жанагы правый половина неме деп коет, ошол оң жак немеге күч келгенде, клапандарга күч келгенде, жүрөк недостаточность болгондо застойный гепатит деп коет. Ошол жактан кан жакшы түртүлүп чыкпай, застойный гепатит болот. Застойный гепатиттин дагы өнөкөткө айланганы болот. Анан ошондон дагы бергиндей сиратический изменениялер болуп калышы мүмкүн. Ошондо дагы ичине суу толуп калат. Ушуга улай эле колунда жок ушундай бейтаптар барса, акысыз жардам көрсөтөсүздөрбү деген суроо келиптир сизге. Колунда жок болсо көргөзөбүз, акысыз консультация беребиз, бирок биз дарыларын алып бере албайбыз да. Алар дарысын алсак, гепатитке каршы дарылар азыр кымбат турат, противовирустук дарылар. Эми ошон үчүн эми ушундай оорубаш үчүн алдын алыш керек да, вакцинация кылыш керек. Анан мисалы үчүн кээ бирөөлөр барганда операциянын алдынан срочный барганда азыр аныкталбай эле кирип кетип атышпайбы? Өткөндө эле депутаттар айтып атат, биз мага врач жугузуп койду деп. Ошон үчүн ушундай спорный моменттер түшпөш үчүн азыр бизге жаңы тест система алып келгенбиз. 15 мүнөттүн ичинде биздин центрде гепатит Б менен Сны аныктап беребиз көзүнчө. Канда алып туруп 15 мүнөттүн ичинде гепатит Б, С барбы, жокпу. Ошондой болуу үчүн операцияга кирердин алдында дагы ошону аныктап алып кирсе, кийин болбойт да, жаман ойдо калбайт. Бул мага немеден, медиктен жукту, же болбосо ушулар жугузуп койду деген нерсе так айылмаган. Ушул учурда бизге да телегөрүүчүлөрдүн көптөгөн суроолор келди. Мага операциядан жукту, мага стоматологиядан жукту, ушундай гепатит оорулар менен ооруймун деген да. Эмне үчүн бүгүнкү күндө мисалы медицина кызматкерлери дагы өзүнүн кылдаттык менен жумуш аткарбайт деген дагы суроо жаралат. Кыскача жооп берсеңиздер, минутта берилет. Эми бул жерде азыр бул жигит айтып кетпеди, аварийный ситуациялар болуп калат дейт. Кээде ушунчалык баягындай перчатки жыртылып кетиши, башка бул биз медиктер өзү группа рискага киребиз да, коркуп турабыз, ушудан жугузуп албасын депчи. Ошондой моменттер болгондо жугуп калышы мүмкүн да. Бизде мисалы үчүн көп врачтарды тааныйм, ошол гепатиттер менен өздөрү ооруп өтүп кетишти биздин коллегаларыбызчы. Өздөрү ошо оорулардан жугузуп, бул профессиональный оору деп коет. Анан кийин ал бизде сөзсүз азыр бардыгы одноразовый болуп калган, перчаткисиз азыр эч ким иштебейт. Ошон үчүн менен стоматологдон жугуп калды, ушул врач мага жугузду дебесин деп, азыр ошондой тест системалар чыгып атпайбы? Келесиң, мына кел, азыр процедура алардын алдында өзүңө эгерде неметкиң келбесе, баягындай подозрительный болуп, бул жугузду, ал жугузду дебестен аныктап кой, 15 мүнөттө Б барбы, С барбы аныктап беребиз. Андан кийин эгерде өзүндө болуп калса, өзү күнөөлүү. Эгерде өзүндө жок болуп калса, анда врач күнөөлүү болуп чыгат да. Жакшы. Жыныстык жол менен да жугат дедиңиздер, кантип коргонуу керек дейт? Жыныстык жолу менен ушу сөзсүз жугат да. Жыныстык жол менен жугат деген сөзү повреждение болот да половой актта сөзсүз. Көпчүлүк учурда азыркы маалда тем более. Ошондо презерватив менен эгерде беспорядочный болбош керек да. Бир партнеру болуш керек, ишеничтүү болуш керек. Аны менен бул анан кийин ар ким менен эле жанагындай без защиты жүрө берсе жугат да вирустук гепатиттер. Сиздерге кантип байланышабыз деген дагы суроо келиптир да. Кантип даректерди айтып койсоңуздар болот. Мен ошо медицинский центр Акжан, Ош районунда Капитал деген ресторанын ориентир ошол жерде жаңы центр ачып чыкканбыз. Ошо жаңы нерселерди азыр алып келип иштеп атабыз ошонун үстүндө, гепатиттердин үстүнөн. Биздин Садмир медициналык борбору Ош шаары Курманжанатка көчөсү 142 драм театрынын айланасында Кыргызстан коммерциялык банк бар биздин бейт маңдайыбызда. Анан баягы бир аз суроого кошумча
кошумча кылып өтөйүн дедим эле. Мисалы үчүн гепатиттин алдын эки эле түрү бар: спецификалык жана спецификалык эмес дегенчи. Эжеке спецификалык эмес түрүн айтып өттү. Мен спецификалык түрү бул бир гана гепатит Б-га колдонулат. Бул да болсо вакцинация, башка жолу жок. Жакшы, ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Чолпон Оморбекова, Ак Жан медициналык борборунун жетекчиси, жогорку категориядагы дарыгер гепатолог, медицина илимдеринин кандидаты. Жана ошондой эле кийинки коногубуз Жоомарт Сатыбалдиев, Садмир медициналык борборунун дарыгер гепатологу жана медицина факультетинин студенттери келип отурат. Сиздерге рахмат айтабыз. Атайын убакыт бөлүп жакшы маалыматтарды бердиңиздер. Көптөгөн суроолор калды. Сөзсүз түрдө эфирден сырткары жооп бересиздер деген ойдомун. Ушун менен Илим жана билим телеканалынын ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.